Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин сунушу боюнча тажы илдетине каршы күрөшүүдө калкты эмдөөдөн өткөрүү иш-чаралары каралган. Иш-чара 3 этап менен өткөрүлмөкчү. Биринчилерден болуп медицина кызматкерлери, экинчиден социалдык жактан өзгөчө ден соолугунан чектелген оорулуулар тобунда тургандар, үчүнчүдөн укук коргоо органдары жана күч түзүмдөрү. Эмдөө иш-чарасы 2 жолу болмокчу. Биринчи алынган эмдөө каражатынын белгилүү өлчөмү, адамдын организми калыптануусуна андан кийин 20 күн өткөн соң экинчи жолку берилген каражаттын өлчөмү узак мөөнөткө арналган өлчөм болуп эсептелет. Дүйнө жүзүндө коронавирус илдетинин пандемиясы жүрүүдө азыр. Ошонун катарында биздин өлкөдө дагы коронавирус илдетине чалдыккан жарандар көбөйүүдө. Ошонун негизинде жана Коргоо министрлигинин буйруктары бар. Ошолор негизинде аскер кызматкерлерин өз каалоосу менен эмдөөдөн өтүп атат. Учурда 01-003 аскер бөлүгүнүн офицерлери, прапорщиктер, сержанттар менен бүгүнкү күндө коронавирус илдетинин биринчи эмдөөсүнөн өттү. Дагы 20 күндөн кийин экинчи этабы башталат. Бул бардыгы аскер кызматкерлеринин өзүнүн каалоосу менен өтүүдө. Бул эмдөө иш-чаралары боюнча Коргоо министрлигинин медицина боюнча башкармалыгынын түзүлгөн пландарынын чийкелинин негизинде иш-чаралары уюштурулууда. Буга ылайык Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги тарабынан түзүлгөн иш пландарын буйруктардын негизинде 01-003 аскер бөлүгүнүн курамына кирген мекемелердеги, аскер бөлүктөрдөгү аскер кызматкерлеринин жоокерлерди эмдөөдөн өткөрүү иш-чарасы болуп өттү. Эмдөө Ош шаардык номер 8 ооруканасынын медайымдары тарабынан өткөрүлүп, медицина кызматынын башчысынын көзөмөлүнө алынды. Иш-чара 2021 жылдын 16 июлунда жүргүзүлүп, Кытайдан алынган Синофарм аталышындагы каражат менен эмдөөдөн аскер кызматкерлери өз каалоосу менен өтүштү. Атайын түзүлгөн чийкелдин негизинде калган өздүк курамда эмдөөдөн өткөрүлмөкчү.